Же күлүштү билбейм, же ыйлашты билбейм. Бул внеплановый видео болуп кетти. Себеби азыр эле видео чыгардым го. Карыздан кантип кутулуш. Бул чыныгы иштей турган метод. Бул ушу Аллахтын жөнөткөн методу. Мына ошону менен бөлүштүм. Анан бирөө жазыптыр. Не сага окшоп мусорный контейнер чукулайлыбы деп. Анан кызыгып бул кандай адам болду экен деп ичине кирип комментарийлерине кирип анан ичинде сообщениясына кирсем, мага мурда сообщение жазган адам экен. Акча сурап. Мен карыз болуп калдым. Жардам кылың деп аябай сонун мени мактаптыр, биринчи бир канча мынча мактап жазыптыр. Анан мен жооп бербеппин. Чындыгында мен көп сообщенияларды окушка мен физически колум, күчүм жетпейт. Себеби ал жакта миңдеген смстер жатат. Ишене бергиле 8-9 миллион ахват болуп атат. Ошонун ичинен 10 миң адам жазып атат. Ошонун ичинен дагы миңдейи ошо карыз жөнүндө. Ушунчалык таң калдым. Карасаңар биринчи мактап жазып менден акча сурайын дептир. Ал эми азыр болсо карыздан кантип кутулуш керек? Мен чыныгы методду айтып атам. Болуптур, мен ушу топтогон $100 берейин сага, бирок сени карыздан кутултпайм да, сени мына жериң карызга батып алганда. Карасаң эми мага жазып аткан сөзүң. Мусорный контейнер чукуймбу сага окшоп депсиң. Кой, мусорный контейнер чукуйсуңбу? Бер дана карызыңы. Чукуй бер, мен чукугандан уялбай атам. Уялбай эле чукуп атам. Мен гордость качан эле алып ыргытып бергем. Мен Аллах үчүн жашап калганмын. Мына азыр удалить видео тартканыма дагы адамдарга ушинтип кайрымак берип атсаң, жок, балыкты бер дейт да. Балыкты азыр эле жеп түгөтүп коесуңар го. Мен ушуга окшогон азыр мага комментарий жазган балага, тем более эркек бала экен. Ошого окшогондорго айтып атам да. Аллахым баарыңарга жеңилдик берсең, карызыңардан оңой кутулуп кеткиле. Күлүп жайнап кутулгула. Карызмын деп туруп алсаңар, кайра карыз жакшы көрөт экен бул деп карыз чакыра берет. Күлүп жайнап достойный туруп берип, ошо куду мен айткан методикалар менен карызыңардан кутулуп алгыла Аллах ыраазычылыгы үчүн.